Дүйнөдө көптөгөн ар түрдүү өлкөлөр бар. Ар бир өлкөнүн өзүнө тиешелүү өзгөчө белгилери болот. Алар мамлекеттик символикасында чагылдырылган. Булар туу, герб жана гимн. Мамлекеттик символика конституция же атайын мыйзам менен бекитилет. Ар бир коом өзүнүн өзгөчөлөнгөн белгилери менен сыймыктанып, аны аздектеши, коргошу жана сыйлашы керек. Биздин мекенибиз Кыргызстан. Биздин мамлекеттин дагы мамлекеттик символдору бар. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу Жогорку Кеңештин 1992 жылдын 3 мартындагы токтому менен бекитилген. Эгемен Кыргызстандын алгачкы туусу 1992 жылы 5 мартта өкмөт үйүнүн имаратынын үстүнө көтөрүлгөн. Маанилүү мамлекеттик символдун авторлору Эдил Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев, Маматбек Сыдыковтар. Биздин мамлекеттик туу кызыл түстөгү кездемеден жасалган. Ортосунда күн алтын түстөгү тегиз тийген 40 нуру менен чагылдырылган. Күндүн алкагында кызыл түс менен кыргыз боз үйүнүн түндүгү тартылган. Туунун кызыл өңү эрдиктин жана кайраттуулуктун символу. Туунун кызыл түсү Айкөл Манастын туусунун өңүндөй. Алтын түстөгү нурлуу күн бейкуттук менен байлыктын белгиси. Түндүк ата конуштун символу. Кеңири мааниде тынчтыктын символу. Тегерек алкакка бириккен 40 нур байыркы 40 уруу элдин Кыргызстан мамлекетине бириккендигин түшүндүрөт. Баратып жолдо, батабыз ойго, өлкөбүз кантип өнүгөн. Чаң баспай төрдө, чапсак дебөргө, санабыз санга